Кимдир бирөөнү жумушка алууда кайсы келишимди колдонуу керек? Эмгек келишимиби же кызмат көрсөтүү келишимиби? Сиз ал киши менен эмгек келишимин түзгөндө, анда ага кандайдыр бир позицияны сунуштайсыз. Сиздин жагдайда бул сатуу менеджери. Келишим түзгөндөн кийин ал сиздин кызыкчылыгыңызга ылайык, сиздин көзөмөлүңүздүн жана жетекчилигиңиздин астында иш алып барат. Эгерде жөн гана кызмат көрсөтүү келишим түзө турган болсоңуз, анда ал сизге эч кандай көз каранды эмес, көзөмөлүңүздүн жана жетекчилигиңиздин астында иш алып барбайт. Жөн гана белгилүү бир убакытта белгиленген кызматтарды эле аткарып берет. Ошол негизги айырмасы биринчиси бул ошо келишимдин предметинде жана тараптарда болуп атат. Эмгек келишими бул Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин негизинде жөнгө салынат. Ал эми кызмат көрсөтүү келишими болсо бул Жарандык кодекстин тартибинде жөнгө салынат. Эмгек келишимин түзгөндө кызматкер иш берүүчүнүн, мындайча айтканда, сиздин ишканаңыздагы ички тартип эрежелерине, укуктук ченемдик актыларга баш ийүүгө милдеттүү болот жана буйруктарыңыздарды аткарышы керек болот. Кызмат көрсөтүү келишимин түзгөндө бул жерде аткаруучу сиздин ишканаңызда болуп жаткан, кабыл алынып аткан ички тартип эрежелерине баш ийүүгө милдеттүү эмес. Мындайча айтканда, өзү каалаган жерде, өзү каалаган убакта ишин өз алдынча алып бара берет. Эмгек келишимин түзгөндө ал жерде жумуш убактысы, тыныгуулар, эс алуу жана өргүүгө чыгуулар бунун баардыгы эмгек мыйзамы менен жөнгө салынган, көзөмөлдөнөт. Жөн гана кызмат көрсөтүү келишимин түзө турган болсоңуз, бул учурда андай аспектилер каралган эмес. Мындай жөнөкөйлөтүп айтканда, ооруп калган болсо акча төлөнбөйт. Эмгек келишиминде анын маянасы үзгүлтүксүз айына жок дегенде 2 жолу төлөнүп берилиши керек. Ал эми кызмат көрсөтүү келишиминде кандай макулдашкан болсоңуздар, ошол тартипте төлөп бересиз. Анан мына дагы бир айырмачылыгы бул сиз эмгек келишимин түзгөндө андан жеке киреше салыгын кармап калып, кызматкериңизден социалдык төлөмдөрдү жүргүзгөнгө милдеттүү болосуз. Кызмат көрсөтүү келишимин түзсөңүз, анда ал эмне салыктарды төлөп атат, эч кийлигишпейсиз. Дагы бир айырмачылыгы бул келишимдин токтотулушу. Эмгек келишимин түзгөндө кызматкерди жумуштан кетире турган болсоңуз, бул эмгек кодексинин нормаларына ылайык жүргүзүлөт. Кызмат көрсөтүү келишимин түзгөндө келишимдин токтотулушу бул сиздер кандай, кайсы мөөнөткө макулдашкан болсоңуздар ошого жараша, же мындайча айтканда жумуш аяктаган соң токтот. Дагы да пайдалуу укуктук маалыматтарды алып туруу үчүн баракчабызга катталыңыздар.